Ушу тапта Борбордун автоунаа жүргөн жолдорунда чуңкурлар көбөйдү. Мындан улам шаардыктар жаздын келери менен жолдордогу аң чөнөктөрдүн пайда болуусуна кошо жол тыгыны көбөйгөнүнө даттанышууда. Машинеге налогду убагында төлөп атабыз, например, мындай айтканда. Жолдорду жазалган жол жок, жүрөлү десең. Пробка, биздики нерасчетный жерлер бар тынчы, автобустарга баласа чийип салды келиштирип. Анака пробка болуп атты ошондон. Ким эмне карапайым элегеле күч келип атат. Кармалса штраф төлөйт. Дороги наши, конечно, вот ремонт болот атпайбы азыр. Ремонт болсо нормально болот да. Бирок могу жамап кетсе сразу жакшы болмок да. Жамап кетсе, могу бүт барын калтырып кетпейби ачып. Чуңкур аябай көбөйдү. Азыр биринен качсаң бирине түшөсүң. Экинчисинен качсаң үчүнчүсүнө түшөсүң. Азыр мына советский жол менен жүрүп болбойт. Башка жолдорду айтпай эле коелу. Кыскасы жолдун абалы өтө начар. Запчасть кымбат, бензин кымбат, анан жолдун баары ушинтип бузулуп, катовко өлөт. Күн жылгандан тарта шаардыктардын мындай нааразы пикири күн сайын чыңалууда. Айрыкча шаардын так ортосундагы Байтик Баатыр көчөсү баштан аяк оюлуп калганы айдоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Буга байланыштуу Бишкек мэриясы калаа тургундарынан кечирим сурап, жолдогу оюлуп калган жерлерди жамоо иштери башталганын билдирет. Учурда Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы тарабынан Борбордун негизги көчөлөрүндөгү чуңкурларды асфальттоого даярдоо иштери жүрүүдө. Мындан улам мекеме толук жамоо иштери 1,5 айга чейин уланаарын билдирет. Азыркы Байтик Баатыр көчөсү Дордой аймактан баштап, ушунун башына чейин, Акунбаевка чейин, магистралга чейин аралыкта эки тарабы тең оңдолуш керек. Акунбаев көчөсү Достоевский көчөсүнөн баштап Кургова жакка чейин кетиш керек. Ошондой эле Жибек жолу көчөсү бар, 7-апрель көчөсү бар, Чүй көчөсү бар. Бул биздин азыркы аталган көчөлөрдө көбүрөөк машиналарда көп жүрөт. Ошол жактарда дагы көп чыңк немелери көп да. Ямачный ремонт кыла тургандар иштерибиз көп. Аткарылып жаткан иштер көчөлөрдүн эскилиги жеткендигинен кабар бергендиктен аң чөнөктөрдү жамоо убактылуу гана жумуш. Андыктан калаанын 4 районунун администрациясы менен биргеликте 2024-жылга титулдук тизме түзүлүп, нарк баасы эсептелгенден кийин жолдор мамлекеттин эсебинен капиталдык ремонттон өтөөрүн кошумчалады. Жолдордогу уңкур-чуңкурлар айдоочулардын шаштысын эле кетирбей, унаалардын тез-тезден бузулуусуна алып келет. Унаа оңдоочу адистер автоунаалардын 50% тетиктери тегиз эмес жерде айдалган учурда жабыркаарын эскертишет. 17 жылдан бери Борбордо унааларды оңдоп иштеген Жыргалбек Мамытов аң чөнөктүү жолдо айдалган унаанын алгач эле амортизаторуна күч келерин айтат. Анткени бул тетик унаадагы дөңгөлөктүн жанында жайгашкандыктан тегиз эмес жолдогу термелүүнү басаңдатууда ага кыйынчылык жарата баштайт. Мисалы көбүнчө биринчи амортизаторлордон бузулат да. Бул амортизатор, мисалы амортизатор артында экөө ушуларын бузулат. Андан кийин айта кетсек, салим блок деп коет, резинкалар бар. По цепочкам кете берет да, мисалы. Бул бузулат. Андан кийин бул кармоого алгандан кийин шалдырап машина урула берет. Андан кийин салим блок балки деп коет, ал айрыла баштайт да. Кардарыбыз ушуга тыкылдап атат деп кайрылды. Мынакей бул жер тыкылдап атат уже. Алмаштырбаса эмне болот? Муну алмаштырбаса башка тетиктерге доо кете берет. Автоунаанын мотор коробка жайгашкан жагындагы салмак 3-4 эсе оор. Мындан улам тегиз эмесче жаман жолдо айдаган учурда унаанын алдыңкы бөлүгүндөгү тетиктер суук албайт. Стойка стабилизатора мындайча айтканда солдатик деп коебуз. Андан кийин бул стабилизатордун резинкасы бар да бул жерде. Ошолор дагы стук болот. Износ болчу. Ал бул жерде, мынакей бул жерде турсак, бул жерде резинкалар болот, экөө. Биринчи очередь эле ушулар жабыркайт. Анын такылдагандан эле билинет да. Эң башы ушу кичинекей тетик болгондуктан. Бул стабилизатор. Жолдо айдаганда бошоп калат. Ушулар резинкасы износ боло берет да, урула берет. Жешиле берет. Мына резинкасы жешилип,
Анан жешилгенден кийин анан уже стук пайда боло баштайт, тыкылдап. Мындан сырткары дөңгөлөктөрүнө да доо кетет. Ал эми оңдоого келген ар бир машинанын тетиктеринин баасы унаанын үлгүсүнө жараша болот. Тетиктер башка өлкөдөн келгендиктен баалары пандемиядан кийин кымбаттап кеткен. Мындагы Fit үлгүсүндөгү унаанын 3 тетигин оңдоого эле кеминде 6000 сомдон жогору сарпталат. Ал эми кымбат баалуу автоунаанын жабдуулары да кымбат болгондуктан аны оңдоп түзөө да кымбатка турат дейт унаа оңдогон уста. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.